Даже если к звездам руки обратя, устремишься ты к рассветам мечты и грез. Даже если словно гость глядишь с опаской, время пролетает и будет пролетать. Бул «Аппак сүйүү» чыгармасынын орус жана англис тилиндеги варианты. Дал ушул чыгарма аркылуу Нурак Абдрахманов менен Юлия Рудская жакындан таанышкан. «Аппак сүйүү» чыгармасын аткаруу Юлия үчүн сыймык экендигин айтты. Ошондой эле клипке Нурак атаны тартууну чечкен, бирок ал алгач макулдугун берген эмес дейт каарманыбыз. В своем клипе, да, что после выхода этого клипа первое время, вот опять же при его жизни, многие говорили, что Нурак абанын клипте образын жүзүн чалдырууга жетишип калганыма сүйүнөм. Клип жарык көргөндө көптөгөн сын пикирлер дагы айтылган. Чыгарма сүйүү тууралуу болсо кары киши тартылган деп. Мен аларга Нурак абадай музыкантты билбей уят деп айтчумун. Ал адамдарга кыжырым келип жүрчү. Величайший музыкант, как вы не знаете, это он написал песню. А, да? Нурак атадай кайталангыс таланттан бир гана чыгармачылыкта эмес, адам катарында жакшы сабак алганын айтып өттү. Научилась тому, что просто... Бул адамдын сөздөрү мен үчүн чоң таасир этчү. Ал сөздөрүн дагы бир жолу кайталап өтсөм, кандай бийикти багындырба, дайыма адам бойдон калууну унутпа дечү эле. Неважно, насколько ты талантлив, насколько ты успешен, ты должен оставаться всегда человеком. В последние месяцы его жизни они... Нурак атанын жашоосунун акыркы күндөрүнө мага Аман эжекөө жазган «Күкүк» деп аталган чыгарманы ырдап чыгууну сунушташты. Бул мен үчүн чоң жоопкерчилик эле. Анткени Аман эже менен Нурак абанын ыры, сөзү, музыкасы маанилүү жана маңыздуу. И вот ее до этого никто эту песню не исполнял, и мне выпала такая честь. «Аппак сүйүү» ырынын клипинин съемкасы жүргөн мезгилде эле Нурак атанын ден соолугу начарлап бара жаткан. Бирок ага карабай белин бекем бууп, комузун ойнотуп, клипке тартылып берген деп каарманыбыз эскерди. И он нехотя скромно согласился. Аппак сүйүүгө тартылуудан баш тарткан себеби ал жөнөкөй, жулунган адамдардан эмес эле. Съемкада ооруганын билгизбей жүрдү. Не капризничая, да, все перенес. Өрчайым билдиргендей Нурак атанын көптөгөн пландары бар эле. Алардын бири бүт дүйнөнү кыдырып гастролду алгач Туркия өлкөсүнөн баштайлы деп жаткандыгын белгиледи. С гастролями по всему миру, по всей Турции, в каждый город поедем. Кызым, чоң шаарларга гастролго чыгабыз. Ал жакта менин музыкамды сүйгөн адамдар көп деп позитив менен жашоого карачу. Поедем вместе с тобой, дочка, поедем вместе выступать по всей Турции, гастроли устроим. Вот так вот, то есть... Учурда өлкөбүздө эң өкүнүчтүү нерсе бул чыныгы таланттар көзү тирүү кезинде бааланбай жаткандыгында дейт Юлия. Билчи жаным, билчи жан дүнөмө кирчи, сени күткөн бакыт эшигин ачып киргенде. И Мени биздин өлкөбүздүн баш каналынын жаңы жылга арналган съемкага чакырышты. «Аппак сүйүү» чыгармасын аткарууга. Ал чыгарманы Нурак аба менен биргеликте аткарарымды уюштуруучуларга айттым. Съемка бүткөн соң Нурак аба мага «Кызым, мен жаңы жылды көгүлтүр отко алгачкы жолу келип катышып жатам» дегенде абдан уялдым. за всех нас. Буга чейин эл уга элек Нурак атанын чыгармалары бар. Жакынкы арада Юлия ал ырларды ырдап чыгаарын айтып өттү. Бүдүн тартуулар, сен өзүңдү Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.